Саламатсыңарбы, балдар? Маанайларыңар кандай? Эс алууну кандай өткөрдүңөр? Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Сабактын темасы ден соолук. Сабактын максаты. Бүгүн биз сабакта ден соолук боюнча маалымат алабыз. Окуучулар жаңы сөздөр менен иштешет, сүйлөмдөрдү толукташат, текстти көркөм окуп, суроолорго жооп беришет. Окуучулар ден соолукка кам көрүүнү үйрөнүшөт. Балдар, бүгүнкү сабакта колдонулуучу жаңы сөздөр. Ал жайы самочувствие, жөтөлдү, кашлял, кыйналган жок, не испытывал трудностей, өтүлгөн, пройденный, суук тийиптир, простудился, чүчкүрдү, чихал, эти сыды, поднялась температура. Эми ушул жаңы сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзөбүз. Сиздин ал жайыңыз кандай? Бул суроолуу сүйлөм. Асан жөтөлүп калыптыр. Бул жай сүйлөм. Мен мисалды чыгарганда кыйналган жокмун. Эжеке өтүлгөн темадан суроо берди. Бөбөккө суук тийип калыптыр. Чүчкүргөндө эрежени сакта. Бул илептүү сүйлөм. Балдар, апрель айын кыргыз тилинде чын Куран айы дейбиз. Дептерлерди алып, бүгүнкү числону жазабыз. Чын Куран айынын 8-и. Ден соолук. 2-чи көнүгүү. Мен чүчкүрдүм. Сен чүчкүрдүң. Сиз чүчкүрдүңүз. Ал чүчкүрдү. Мага суук тийиптир. Сага суук тийиптир. Сизге суук тийиптир. Ага суук тийиптир. Мен жөтөлдүм. Сен жөтөлдүң. Сиз жөтөлдүңүз. Ал жөтөлдү. Балдар, бул жактама ат атоочу. Эми өтүлгөн деген сөзгө сөз айкашын түзөбүз. Өтүлгөн тема, өтүлгөн сабак. Кол жуунун эрежелери. Балдар, биз колубузду самындап жууп турушубуз зарыл. Туура чүчкүрүүнүн эрежелери. Урматтуу балдар, эгер силерде бет арчыңар болсо, чүчкүргөндө мурдуңарды, оозуңарды бет арчы менен жапкыла. Эгер силердин жаныңарда бет арчы болбосо, колубуздун жардамы менен, чыканак менен мурдубузду, колубузду жаап, чүчкүрөбүз. Жазгүлгө эмне болду? 3-чү көнүгүү, 129 бет. Балдар, бул текстти өзүңөр окуп, суроолорго ооз-эки жооп бересиңер. Балдар, үйгө тапшырма. 4-чү көнүгүү, 130 бет. Мен кыйналган жокмун. Сен кыйналган жоксуң. Сиз кыйналган жоксуз. Ал кыйналган жок. Мен жөтөлгөн жокмун. Сен жөтөлгөн жоксуң. Сиз жөтөлгөн жоксуз. Ал жөтөлгөн жок. Биз кыйналган жокпуз. Силер кыйналган жоксуңар. Сиздер кыйналган жоксуздар. Алар кыйналышкан жок. Биз жөтөлгөн жокпуз. Силер жөтөлгөн жоксуңар. Сиздер жөтөлгөн жоксуздар. Алар жөтөлгөн жок. Ушул көнүгүүнү дептериңерге жазасыңар. 1-чи таблицада жекелик түрү, 2-чи таблицада көптүк түрү. Андан кийин берилген этиштердин терс формасында жасайсыңар. Мисалы, мен чүчкүрүп жатам. Мен чүчкүргөн жокмун. Сен жөтөлүп жатасың. Сен жөтөлгөн жоксуң. Ден соолук байлыктан кымбат. Балдар, тамак ичкенден кийин тишиңерди жууганды унутпагыла. Ар күнү уйкуга көңүл бөлгүлө. Көнүгүүлөрдү жасаганды да унутпагыла.